кыргыз элим, кайрадан эле биз Профсоюз KG командасы жана мен Тимур Курманбеков баарыңыздарды кушубак күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн бизде дагы бир кубанычтуу күн. Бизде өзүңүздөр көрүп тургандай, биз баарыбыз жакшы көргөн Toyota Camry үлгүсүндө автоунаасын бүгүн биз кимге десеңиздер, эжекеге лизингке выкупка алып чыгып бердик. Бирок бул Camry'ни алып чыгып бергенибиздин бир өзгөчөлүгү бар. Ал кандай десеңиздер, видеону этегине чейин көрүп, подписаться кнопкасын басып, лайктан басып, жакшы комментарийдан калтырсаңыздар, биздин ушундай жакшы видеолорду көрүп, балким сиздерге да биздин жардамыбыз тийип, сиздин да бизге жардамыңыз тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Мен болсо бул жерге ушул Camry'нин ээсин сиздердин алдыңыздарга чакырайын. Келиңиз эжеке. Ээси демекчи, бул эжеке ушул биз таксист эжеге алып берип атабыз. Бул эжеке ал эжекенин эжекеси болот. Бул эжекеси да таксист болуп иштейт-кен, эмгектенет экен. Саламатсызбы эжеке? Жакшысызбы? Сиздин атыңыз? Мен Гүлжамал. Гүлжамал эжеке, сиздин сиңдиңиз бул жака бир кандайдыр себептер менен келе албай калды, границага кеткен, ошол жактан келаткан экен. Бирок убакыттан уткузбай биз эжекеге деле бүгүнкү күндө Camry'ни вручать этип коеюн дедик. Анткени биз бул Camry'ни бул эжекеге, таксист эжекеге аябагандай жакшы условия менен алып чыгып бердик, достор. Биз Профсоюз KG благотворительный фонддун атынан өзүбүздүн жаныбыздан ушул Camry'нин первоначальный взносуна 150 000 рубль жаныбыздан кошуп берген учурубуз, достор. Мына бүгүн тапшыруу аземин өткөрүп атабыз. Эжеке, өзүңүз да бир сыйра айтып койсоңуз көрүүчүлөргө кандай условиялар менен берип атабыз, кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Мен Жоробаева Гүлжамал. Мен дагы 3 жылдан бери таксиде иштеймин. Бул машинаны сиңдим Марал, мен эң жакшы көргөн сиңдим болот. Москвада таксист болуп жүрүп таанышканбыз. Сиңдим ушул границага барып кичине кечигип калды. Бул жакта бүгүн машина даяр болуп калыптыр, кел алып кет деп неме кылгандан мен жөнөттүм, мен келдим, вручать этип алайын деп. Мен эмне дейм, булардын аябай жакшы скидкасы, мына Марал болгону 374 000 акча которду. Первый немесине, калган 150 000ден дагы ашык акчаны бул таксопарктын өздөрү кошуп чыгарып берди выкупка. Булардан биринчи болуп Марал аял киши деп алып аттыр, аябай жакшы скидка менен берип атышат. Мен аябай ыраазымын, рахмат айтамын. Ооба, туугандар, бизде биринчи жолу сиз айткандай эле биринчи айым, бизден автомобилди выкупка алып аткан биринчи айым. Ошондуктан биз ушундай белек кылалы деп команда менен чечим чыгардык. Ушу бир айымды сүйүнтүп коелучу депчи. Таксист болуп иштеш билбейм, сиз билсеңиз керек кандай айымдаргачы. Бирок мен үчүн мындай бир оор эле көрүнүш да, анткени ар кандай ситуациялар болот. Анан ошо эжекебиз келе албай калганына байланыштуу эжеке мынакей автомобилдин ключу, документтери ичинде. Сүйүнүч, эми как будто өзүңүз алып аткандай болуп эле кубанып эле. Жоксун деп. Ошо. Анан ежемесячный платежы канча деп турсаңыздар, ежемесячный платеж 91 700 рубльдан, достор, 35 айга. 35 ай 91 700 рубльдан төлөп, 3 жылдан кийин буюрса эжекебиз на белый жемчугке Кыргызстанга буюрса келет. Андыктан, достор, бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен мен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Сак саламат болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Айтмакчы, Питер шаарында мекендештер. Сиздерге да сонун мүмкүнчүлүк, сонун жаңылык. Биз эртең буйруса командабыз менен 31 августта эгемендүүлүк күнүндө эртең буйруса Санкт-Петербург шаарында эртең менен болобуз. Бул жерге номер калтырып коем. Ушул номер менен байланышып, кандайдыр бир сурооңуздар болсо, кандайдыр бир предложенияңыздар болсо, байланышсаңыздар, эртең Питер шаарында сиздер менен көрүшүп, чай ичишип, маектешип, жана ошондой эле маселелер болсо чогуу чечкенге аракет кылабыз. Ошондуктан Питер шаарындагылар бизди көрүп жаткан болсоңуздар, сиздерге Москва шаарынан дагы бир ирет ысык салам. Эртең көрүшкөнчө, туугандар, анда.